биз сиздин кичинекей мындай контейнерден жасаган кичинекей мини заводуңузга кирдик. Айта кетсеңиз, сиз Францияга чейин барып, ошол кыргыздын даамы сыр, качендик көчмөн деген сыр менен сиз алдыңкы орундарда ээлеп келдиңиз. Караңыз, конкурстарга катышып жүрөт, биздин айымдар уйларын сабап алып. Супер. Ошону ойлосом өзүм да таң калам да, негизи. Ошонча чоң бир деңгээлге чыга тургандай бир максат жок болчу. Чын эле таза азык өзүмдүн балдарыма бергим келди. Менин сиңдим эколог болгондуктан биз экологияны аябай коргогонго, экологияны ойлонуп сактап келгенге аракет кылабыз. Анан ошол 2020-жылы биринчи жолу аябай бактылуу болгом да. Биз шаарга чыгып жашабай, ушу айылга калганыбызга аябай бактылуу болгом да. Баары тең үйгө камалып калган кезде биз жыргап, коробузга чыгып, корого эмнени гана тиккен жок. Мындай башынан аягына чейин помидор, картошка, капуста эмне бар болсо баарын тиккенбиз да, өзүбүз баарын. Базарга чыгып эле эчтеке алган эмеспиз. Чыныгы байлыкты өз колуңуздар менен Анан 2020-жылда элдин баары мындай жаман болчу, стресс көп болду, мы нервничали деп эстеген сайын мен болсо аябай бактылуу болгонду эстейм да. Баарыбыз үй бүлөбүз менен чогулуп, баарыбыз чогуу жашап, чогуу оокат кылганыбызды эстеп, мындай 2020-жылды мен аябай жакшы көрөм.